Кадыр Жапаров азыр 6 жылдык мөөнөт менен иштеп атабы? Же болбосо 5 жылдык мөөнөт менен иштеп атабы? Конституцияны кабыл алганда окубайт да, жана конституциянын эле беренелерин карап коет. А введение конституции деп бар. Конституцияны киргизишинде ошондо дагы ал конституция эметкенде референдум коюлган. Биринчи срок 6 жылдык. Бул как биринчи срок деп эсептелет. 5 жыл эмес, 6 жыл бул 5 жыл биринчи срок деп эсептелет. 6 жыл эми дагы бир 5 жылга барат да. Мүмкүнчүлүгү бар, укугу бар ошондой. Да, экинчи укук дагы берилет. Ошондой 2 срок болот да. Бирок мында бурмалагандай да 6 жылдык эски мөөнөт менен азыр президент дагы 2 жолу 5 жылдан боло алат деп дагы айткандар барбы? Жо, эми Аскар Акаевди деле ошентишкен. Аскар Акаевди деле ошентип айтты. Жок. Бул продлевать эткенде деле 15 жыл эмне үчүн Акаев отурду? Анткени биринчи конституцияда миткен тиги бууду бурмалай берет конституцияны сот аркылуу эметишкен да. А бирок бул чечимди жакындан көрөбүз да. Эмки дагы алдыда бар да канча жыл. Вот ошо. Бирок азыркы ситуацияда конституцияда жазылып калган бул юридический эме күчүндө, что биринчи срок 6 жыл бул биринчи срок болуп эсептелет, а экинчи срок бул дагы бир срокко барат деп.